Саламатсыңарбы балдар. Кайрадан видео сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен мен Өзгөн районундагы номер 38 Садык Ишматов атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Абдуллаева Айнура. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Алыкул Осмон. Бүгүн кыргыз тили сабагы 2 класстар үчүн. Андай эмесе бүгүнкү сабакка 6 эрежелерди коюп алалы. Эң биринчи, берилген маалыматтарды кунт коюп угабыз. Алынган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Өтүлгөн теманы кайталоо. Балдар, биз өткөнкү сабакта сүрөттөп берүү деген теманы өткөнбүз. Бизди курчап турган айлана чөйрөнүн, адамдардын, буюмдардын жана башка нерселердин өзгөчөлүктөрүн ачууда сүрөттөп берүү колдонулат. Берилген сүрөттөрдү сүрөттөп бергиле. Бул жерде эмнелердин сүрөттөрүн көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Бул жерде тоолордун жана гүлдөрдүн сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Тоону сүрөттөй турган болсок, бийик тоо болот. Жапыс, чоң, кыруу. Ал эми гүлдү сүрөттөй турган болсок, кызыл, сары, ак, көк гүлдөр бар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз көнүгүү аткаруу. Сабактын максаты көнүгүү иштөө аркылуу сүрөттөп берүү теманы кайталайсыңар. Өз алдыңарча көнүгүү иштей аласыңар, турмуш менен байланыштыра аласыңар. 363 көнүгүүнү карагыла. Ырды көркөм окугула, жаттап алгыла. Мурчумдагы көчөнүн карап өткөн мамыны, бири өтсө бири күйөт. 3 түстөгү жарыгы. Кызыл жарык токто дейт, сары жарык даярдан. Жашыл жарык өтө бер, бирок сак болуп калгыла. Эми ушул жол чыракты сүрөттөп беребиз. Эң биринчи жол деген сүрөттөсөк, биз узун жол, кенен, алыс, жакын, чырак. Бул жарык. Жар деген сөз чыгат бул жерде. Бийик, аскалуу жар. Кар, аппак, мустак. Ыр, жагымдуу, шаңдуу, көңүлдүү. Жакшы, азаматсыңар. Жолдо жүрүү эрежелери. Дептериңерди ачып, жолдо жүрүү эрежелерин жазабыз. Светофордун түстөрүнө карап, жолдон өтөбүз. Бул эрежени билебизби? Жолдо светофор жок болсо, эң биринчи солду, андан кийин оңду карайбыз. Машина жок болсо, абайлап өтөбүз.
ышыктоодо балдар жалбырактардын түсү кандай болот? Көк, жашыл, кара. Каны ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар туура жолу жашыл, жалбырактын түсү жашыл болот. Сабакты жыйынтыктасак балдар, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Бизди курчап турган нерселерди сүрөттөп берүүнү кайталадык. Тапшырманы алабыз, дептерибизге жазып алабыз. Китептин 111 бетиндеги 367 күнүн аткарасыңар. Үйдөн мектепке чейинки жолду сүрөтүн тарткыла, ал жолду сүрөттөп берели. Бүгүнкү сабак ушуну менен жыйынтыкталды. Саламатта калгыла, ден соолукта болгула.